интеллектуалдык руханий жактан өнүктүрүүнүн мааниси, актуалдуулугу деген тема. Эми азыр мен бул жака келип өтө сонун бир бел айыл өкмөтүндө жасалып аткан бир проект ишти көрдүм. Мынау китепти сиздерде да барды жокпу билбейм. Стратегия развития Белского айыл өкмөтү деп 2018-2023 деп проект образцовый центр деп мынау китеп брошюраны даярдап чыгарышты. Мен бир тааныштым, терең тааныша албадым, бирок бул Кыргызстандын башка бардык айыл өкмөттөрүнө дагы Кудай кааласа бул сиздерге жакшы болуп атабы. Бир модель боло турган чоң маани бериңиздер. Экономикалык расчёту менен, финансылык расчёту менен, стратегиясы менен, андан кийин социалдык, маданий, айыл чарба бардык жагын камтып, анын акча суммасын көрсөтүп, дорожный картасы алгоритми менен, анан максатка баруучу жолдору менен иштелип чыккан эң сонун бир иш экен. Бозулар, мынау ишиңер менен дагы куттуктайм. Азамат, мынау керек болсо ар бир айыл өкмөтүнө мен эми темага өтсөм, алдамдашуу доору дегенде алдамдашууду аудитория зрелый, мен расшифровка берип отурбайм. Глобалдашуу деп атайм. Бул биз каалайбызбы жок, бул өтө чоң өзүнүн плюсовой эффекттери менен биргеликте кээ бир минус жактары менен дагы каптап келип атат. Күндүн чыгышы жана батышы кандай объективдүү болсо, алдамдашуу процесси дагы ошондой эле объективдүү. Аны токтотуп, андан жиреп, андан четтеп кетүү мүмкүн эмес. Алдамдашуунун эң сонун таасири бар, эң сонун жакшы жактары бар. Бирок кээ бир абайлай турган дагы жактары бар. Анткени алдамдашуу информациялык коомдо өтө көп традициялык болуп келген, классикалык болуп келген нерселерди тектоникалык өзгөрүүлөргө алып келет. Кээ бир элди эл кылып, улутту улут кылып сактап келаткан нерселердин дагы кооптуу абалга келип калышы мүмкүн. Дүйнөлүк империялар, дүйнөлүк эң улуу державалар алдамдашуунун ошо жүрүшү менен биргеликте кээ бир маани бериңиз, өзүнү өзү өнүктүрө албаган, өзүнүн жана Бактыгүл айткан идентичностун сактай албаган улуттарды, аймактарды ошол алдамдашуу дөңгөлөгүнүн астында депсеп өтүп кетиши мүмкүн. Кайсы бир даражада ушундай бир аймак, улут, эл бар экен дегенини билсе билип, билбей калышы дагы мүмкүн. Анын бир эки жактарыны көрсөңүздөр эгер, мына вестернизация, бардык нерседе батышты гана дуурап, кыргыздык менталитетинин кайда калып жетип атканы дагы ойлонтурат. Үрп адат, каада салт, иман, ислам маданияты, кыргыздыгыбыздын маданияты деген маселелер, эгерде биз мына ушул маани бербесек, бул минус жактары болуп эсептелет. Ошол эле убакта илим техниканын, санариптин, курулуш индустриясынын, инфраструктура индустрия услуг дейт, кызмат көрсөтүү индустриясынын өнүгүүсү бул алдамдашуунун дагы эң жокшу шарапаты болот. Бир сөз менен айтканда, алдамдашууда плюсу дагы бар, минусу дагы бар. Кеч биз түнгече дискуссия кылып отурдук. Мына Бозулан менен, Жумадыл мырза менен, эми сонун ошол жерде Бозулан бир жакшы ойду айтты. Өтө татаал учурларда эң күчтүү адамдардын, эң бай адамдардын, адам дегенди мен аналогия кылып өткөрдүм. Эң күчтүү мамлекеттардын, эң күчтүү, эң бай мамлекеттардын жоголуп кетиши мүмкүн, эгерде ал приспосабливаться ете албаса, өзүнү модернизация кыла албаса, ыңгайлаша албаса деген сөздү мен уктум. Мен муну өтө туура деп ойлоймун. Анткени мына ушул
ааламдашуу заманына ылайыкташуу, ошонун плюс минусун эске алып, ааламдашуунун дөңгөлөгүнүн астында эмес, ааламдашуунун жылоодо кете турган болуш керек. Ошол сиздердин айыл өкмөтүңүздөр болсун.